жегениңерди токтоткула, чурганыңды токтоткула. Элдин акчасын элге жаштарга жумшагыла. Депутаттар. Сен туура эмес кылсаң, мен элдин көзүнчө айтам да. Система башка. Губернатор да келет. Сен эмнеге жасайсың? Сен чечип албайсың. Сен эмнеге жасайсың? 20 ай өкмөтпен иштеген мен. Дагы бир жолу. Мен сизге айтам, бой токтотпаңыз. Сен урганыбыз бар, мына сүйөтүбүз күйүп туруп. Чоң каналдан суу келбесе, кичик каналга эне сийип көбөйтөбүз сууну. Орчундуу өтө чоң көйгөйлүү маселе. Суу маселеси. Бюджетте азыр чоң каналга деген акча жок дейт. Бул акчалар кайка кетти? Суу жетпейт ака. Өмүр суу жеткен эмес. Центральный канализация болот. Суу маселеси качан болот ушунда? Ешкандай маселе жокпу ушунда бул жакта? Бүгүнкү күндө маселе жок. Болгон жумуш чогулуп турат анда. Сантиметр эмес, миллиметрден өкмөттүн башы кетет. Акчалуу айыл өкмөттөгү араздашуу. Жер үй алтын кени жайгашкан Бекмолдо айыл өкмөтүнүн тургундары менен өкмөт башчысы катышкан жыйын өттү. Ар кандай талаш-тартыштар орун алып, жергиликтүү тургундар дыйкандар үчүн суга суу маселесин чечип берүүсүн талап кылышты. Кененирээк алыдагы мүнөттөрдө көрүңүздөр. Шаардан да департамент водный хозяйствого элден да райондукуна да областтыкуна да жолукканбыз. Чоң каналды оңдош үчүн бизге баланска алыш керекпиз. Оңдойбуз, анан кайра балансын өткөрүп беребиз. Ошолор обслуживать этет да. Ошондой жолу. Өзүбүз оңдоо, өзүбүз баланска киргизгенден кийин өзүбүзгө эле калтырыш керек. Анан кайра эмнеге болсун өткүзүп беребиз. Мейли, мага немеси жок. Ошо караса гана кайра болсун өткүзүп берип коет. Бирок ошол нерсени караш керек. Кайдыгер болбош керек. Жазылган нерсени кайдыгер болбош керек. Туурабы? Анан бир жери не то болуп калса, анан кийин эртең деген маселе болот. Анан бир жооп бериш керек да аны үчүн. Ошону айтып атам мен. Кимдин балансында ал маселе анда эмес. Эң биринчи суу келиш керек. Маселе ошол. Урматтуу Бекмолдо айыл өкмөтүнүн катышуучулары, мага уруксат берди мен. Бакыт мырза, 1 мүнөт сага берем, мен суроо бере алайын. Азыр биз суу маселеси деп атпайлыкпы, канал. Бизге азыр сен эмелерди токтот. Линияны, карагайларды уже договорлорун токтотуп эле кой. Биз акча кеткенден кийин ал бизге эч тиесиси жок. Муну карагайды которгондо муну өкмөт өзү жазайт. Сен алда договорлорун бүт токтот. Мен азыр кирип чыктым, мен көрдүм баарын. Как депутат катары. Бизге сен басым жасагын бүгүндөн баштап эртеңги сууга муну каналды чойгонго аракет кылалы. Канча 5 километрби, 1 километрби ошону кылалы. Бакыт мырза кандай дейсиз? Туура элеби? Азыр мындай линияны карагайды жөн эле коелу. Туугандар кандай дейсиздер, Азыр биз мына айыл өкмөт менен биз мына жакын арада буюрса сессия болот. Биз ошондо кайра бир карап чыгалы. Дагы ушул каналга биз аракет басым кылып берели. Сиз ошонун документине, сиз ошону жазап бериңиз бизге. Элдин кайрылуусу ошол эле. Башка маселе жок бу жерде. Туура элеби? Ошондой кылалы. Карагайлар боюнча мен силерге айтып коеюн. Мен айылдык кеңештин депутаты Чынали Тойчубек. Карагайлар боюнча айтып коеюн. Карагайлар жанагы свети жок, тартылбай калган жаңы конуштарга мына депутаттар болуп аткан өзү алып барып атат. Ошо жанагы жок, общий бүт кайерге жетпей калган жерлерге сметасын ПЭС чыгарып берди, обл ПЭС. Ошол боюнча жетпеген жерлерге эле тарта турган болду. 10 километр 700 метр экен. 4 айылдык. Биздики бар экен? Общий да. Берде 2-3 көчө деди го дейм, по-моему. Тиякта 4 көчө. Бизде жок. Бизде көчөнүн этеги эле азыр. Көчөнүн этеги. Көчөнүн этеги эле. Жөн эле угуп турсаңар бир аз. Байлыкма чүйлүп аткан бир аз угуп койбойсуңар. Биз жактан барбы? Болуп аткан мына биякта эле депутат ошол айтканбыз. Ошол барып ошол ПЭСтин жана сметчиктери менен келип бүт 4 айылды кыдырып чыкты. Каерде коюлат, каерде коюлбайт деп. Мына Искем мырза да билет аны. Бардын көрүп чыкты. 10 километр 400 метр 700 метр менде кагазы турат. Ошону эле жазайбыз, болду. Канча акча кетип атат Бакыт мырза ошого? Буну жумушун ПЭС жазайт. Немесине, по-моему, бир 11 миллионбу, 10 миллионбу ушундай. Канча көп кетип атат? Аны мен эсептеген жок. Сметасын ким чыгарды? Аны ПЭС чыгарып атат. Жок, сметаны ПЭС чыгара албайт да. Сиздер эмнеге эмеге беришиңиздер керек? Ал сметасын, ал сметчик эмес деп ПЭС. Эмнеге сметчик эмес? ПЭС сметчик эмес. Мен сизге дагы айтайын. Мен дагы бир жолу айтып. Жок, мен сизге дагы бир жолу айтайын. Мен дагы бир жолу айтып. Сиз деген берден бериңиз. Смета чыгара турганга. Мынончо километрге зым тарыш керек. Мынончо километрге карагай коюш деп турган сметаны чыгарып берет. Анан сизге белгенден кийин ал ПЭС чыгара албайт. ПЭС менен силер прямой кантип сүйлөшөсүңөр? Мен таң калып атам мен. Мындай да.
президенттин указы бар. 51% мамлекеттик ишкана болсо, прямой договор түзсө болот. Бул биринчиден. Экинчиден, тендермендери жок эле өткөрсөк болот. Бул биринчиден. Экинчиден, облпесттин астында СМУ ачылган. Именно ушуну жазаланган. Монтажный управление ачылган. Ошол монтажный управлениенин главный инженери менен өзүңөрдүн балаңар болоткан келип ошонун баарын көрүп чыкты. Сметага бергиле. Мунуңар дагы турам. Дагы мыйзамсыз мунуңар азыр. Азыр бүт сметага бериңиз дейм. Сметчикке жалдагыла, сметчикке биз акча бөлүп берип атпайлыкпы? Сметчик чыгарсын деп. Бул берден прямой сиз түзө албайсыз азыр. Кечирип коюңуз. Бакыт мырза. Дагы бир жол мен сизге дагы айтып атам. Президенттин указы турат. Мен дагы көрүп турам. Биз дагы окуп атабыз. Каерде кандай кылышты? Берден деген азыр азыр 1 минут уктурсаңыз, 1 минут уктуруңуздар. Жок, сиз сметаны жакшылап чыгаргылачы. 11 миллион деген бул жөн эле акча эмес да. Канча карагайга 11 миллион ушунда? Билбейм, мен азыр билбей атам. 378 по-моему. 378 карагайга. 308 карагайга билбейм, 10 миллион, 11 миллион дегенде бул акча. Тамаша акча эмес да. 11 миллион деген түшүңөргө кирбей турган акча бул. Ошо карагайдын өзүнчө эле ошончо акча кетип калабы. Работасын эме эрес өзү көтөрөт да негизи. Жок, работасын да төлөйбүз да биз. Ким жазайт аны? Ошону орноткон менен өзүнө эле 11 миллион кетип калат. Жок, работасы 3 миллион тегереги. Булар өздөрү чыгарып берди. Аны бул ачык айкын турган нерсе. Бул деген мамлекеттик ишкана. Дагы бир жолу айтып коеюн. Мамлекеттик ишканалар мен ушул тендерге бербей, ушу мамлекеттик ишканага берип атам. Ошолор анткени эртең жазап бүткөндөн өздөрү акт прием менен алып алышат. Булар обслуживать этет да, биз обслуживать этпейбиз да. Бүт айыл өкмөттөрдө ошентип жазалат. Булар айыл өкмөт өзүнүн акчасына кылып берет дагы, анан кийин реске өткөрүп берет. Мен сизге дагы Бакыт мырза азыр мен дагы айтып коеюн. Бул деген мындай болот. Бакыт мырза, сиз сметага бериңиз чечнакай. Жакшылап тактаңыз. 11 миллион, анан дагы 3 миллион жумушуна берем деп атсыз. Анда бизге карагайдын кереги жок. Ачык эле. Карагай деген уктуруңуз. Свет бүт эле коюлуп турат. Мен бүт кыдыргам. Уктуруңуз. Светтин бүт турат. Сиз мына карагайды алып тур, мен жаңыртам деп атсыз. Түшүнсөңүз? Кайсы карагайды? Мен сизге дагы айтып атам. Мен дагы бир жолу айтып атам. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. 11 миллион менен мен дагы бир жолу 14 миллион менен карагай койбой эле коюңуз. Биз тендерге береличи. Тынч эле. Азыр уктурсаң тендерге эле береличи. Мынанча карагай, 15 миң 20 карагай канча акча чыгат? Тендерден токтоткула. Ал сен ал, апас. Алас. Аны мен билем. Эртең кагаздар азыр деген мындай да, бүт смета менен болот. Смета деген бергенден сметчик келет да. Мисалы мыногунча турат деп чийдирип атпайлыкпы, тура Бакыт мырза. Же калппы? Анан азыр барып эле сиз прямой көчөдөн эле кол кой. Да печатың басты атпайсыз. Мен аны эле угуп атам. Мен аны жашырган жокмун. Дагы бир жолу мен дагы бир жолу сизге айтып атам. Көчөдөн андай иш болгон жок. Болуп атат. Каерден? Мен менен турганда сиз мына аз бухгалтериңизди чакырсаңыз, мен бетине коюп берем. Мен менен талашып турганда сиз зант эттиңиз. Өкмөт не деди? Өкмөт аз прямой түзүп атам. Аллага печат коёсуң дагы акчаңды бүгүн которду атсыз аз кыйнап. Токтотуңуз. Ким айтты? Мына бухгалтериңиз тур. Мындай да. Билип биздин мен билип туруп айтып атам. Мен билбей эчтеке айтпайм. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Сиз андай мыйзам бузууду токтотуңуз. Ушундай да мен сизге айтып коеюн. Мен как депутатка айтып коеюн сизге, токтотуңуз. Ишиңиздин бүт чала. Мына оценканы 5 дегенди 4 кылып атасыз. Эмнеге кылып атасыз? Ушул мектеп тетиги эмеңизде турат. Оценканы 5 деп турат. Аныңыз консерванын калайы. Эгер ишенбесеңиз, мына эл турат. Мына азыр жерден чыгалы, комиссия түзүңүз. Эгер меники туура эмес болсо, айтыңыз. Документиңизди алып келиңиз. Мен сиздин көзүңүзчө документ окуганда оценканы 5 дедиби, 5 менен жапкыла. Андай токтоткула, жегениңерди токтоткула, чургааңды токтоткула. Элдин акчасын элге жештага жумшагыла. Мектептин чатыры ошо. Мына мектептин чатыры оценканы 5 болуш керек. Бул азыр 4бү, 3бү мен билбейт экем. Бирок бассаң ийилип атат, азыр барып көргүлө. Мен бүт бир жыгач ал жерге коюлган жок. Мен им менен барып кыдырып келдим. Ишкер өзү айтып атат. Муну айыл өкмөт өзү жасады деп атат. Муну ондай кыл деп турмак айтты деп атат. Мен сизге көзүңүзгө да коюп бергем ошол. Эгер калп болсо айтыңыз анда. Проектте көрбөсүң. Проектте кандай өтөт? Ошондой кылгыла, токтоткула. Проектте көрүлгөн мончеле. Мындай да. Кылган жок проектти мен. Бирөө катуусу. Мына азыр алып келдиңиз эле документ азыр алып келет. Бул биринчиден. Экинчиден. Токтоткула.
ошол Мен башында айткам дегенде. депутат Сен жаштакай иштесең мен жаныңда турам деген. депутаттар Сен туура эмес кылсаң, мен элдин көзүнчө айтам да. Систем башка Губернатор да келет. мындай да. Жок, уксаңыз, менден башка берде депутат жок. Мен азыр терде турат. Удуруңуз. Мен болгон үнүм ушул. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Мен болгон үнүм ушул. Мага кыйкырбайлы. Мен сизге кыйкырган жок. Дагы бир жолу айтып. Мен сиздин кылган жумушту айтып атам. Бирөө катуураак кыйкырып койсо эле эмне маселе чечилип калат. Маселе чечилет. Ушунча жылдан бери депутатсыңар. Чечип албайт белең. Чечи, аны неге сен жасайсың? Чечип албайт. Сен неге жасайсың? Сен чечип албайт. Сен неге жасайсың? Сен чечип албайт. Жасабагын. Чечип албайт. Как документке жасабагын? Документке жасабагын. Жасаганы келдим. Сен жасаган келген жоксуң. Сен неге келдиң билесиңби? Депутаттарыңар Сен кайга чейин чуркап жүргөнүн чейин билем. Туруңуз алдаган Ачонконун 5000 жаап койгула. Дагы бир жолу айтып Тетекти да Ачонконун 5000 алып кетип жапкыла. Болбойт анда. Мындай да. А сиз элдин көзүнчө Мындай да. келип, Мындай да. мынтип кооз сүйлөөңүз. Биякты буйтактатпаңыз. Такты буйтак. Сизге окшогон 20 ай өкмөтмөн иштегем мен. Дагы бир жолу Букта, мен сизге айтам, буйтактатпаңыз. Мен сага дагы бир жолу Жок, айтып. сен нарыраак туруп сүйлө. Мага мынтип келбе. Просто кыйкырбай Жок, мага келбе. Жакыныраак. Жок, жакыныраак, нарыраак тур. Мындай да. Нарыраак тур сен, мага минтпе. Мага минтпе. Мага минтпе сен. Жайраак сүйлө. Тынчыраак мен сага болгонун айтып атам. Имен да мынагу. Эме келгенде мен сүйлөп коеюн. Мен сизге жок, мен болгонун мына ачык чындыкты айтып атам. Документалды тиребет бар. Документалды тиребет. Маселе жок. Документально бардыгы турат. Келип, койсо оңой да. Жок, мен келдим да. Аткарбай атпайбы. Мен Ачонконун 5000 жап дегем, жаппай атат. Жакшы кайлы Документ ошондой да, тура бакын мырза, калпы жок. Айтыңыз, калп десеңиз айтыңыз. Документ мындай эмес, айтпайбызчы мага. Колундан келген иште бар. Аяғынан чыган. Аксакал мен айтып Колунан коеюн. келген эмес. Колунан келген кишини өзү барып краска ташыбайт. Биринчи очурут. Өзү кол менен красетпейт. Мына Ленинин алла музейин кол менен өзү красканы апарып кол менен красетип атат. Ким менби? Сен өзүң. Менби? Мен сага баягы айтпадым. Кичине мындай уяп. Сен краска сен алып барып турсуң. Мен алып барган эмесмин. Мен алып барган эмесмин. Мына искен турат. Да Сен красканы неге алып келдиң десем, мен алып бардым. Жаман көрүнөт дегенден кийин красеттирдим деп сен айтпадыңбы, Бакыт? О жерде деген мен алып барган жокмун, дагы бир жолу айтып коеюн. Мен сен дагы айтып атам. Сен өзүң мойнуңа алгансың. Кара ойдун депутаттары келген мага. Депутаттары келген. Сиз деген кара ойдун депутаты эмессиз. Жок, отуруңуз. Эми менин бүтүңүзбү сүйлөп? Мен жооп берейин же бир жак беттүү эле сүйлөшөлү. Жооп бер. Дагы бир жолу айтып коеюн. Бул мектеп боюнча дагы, музей боюнча дагы кайрылуу түшкөн. Мен айткан эмесмин аны. Депутаттарыңардын колу турат ушаяктын. Сизден башкасын баары. Директор, мектептин директору турат. Алар неге Кайрылуу жазган алар мага. Эме кичекейди. Жок, муну биздин мектептики неге силер ылдый кылып атсыңар? Неге кайрылуу? Эчтеке. Биз депутат сизге мындай кыл дегенге биздин акыбыз жок. Мен сизге как депутат катары айтып Айтып коеюн. атпайсызбы? Ондай кыласың деп сиз айтып Жок, атпайсызбы? мен сен документ менен кыл деп атам мен. Документ менен кылынган барды. Документин көрбөдүк баягы. Документ менен Алып кел кылынган. азыр. Мына элдин өзү алып кел. Тарттыр. Дагы бир жолу айтып. Дагы мен сен айтып. Дагы айтып атам мен. Бир жолу Бакыт. Сен ким эмес? Мен ким экенин билип ал. Сен ким экенин билбейсиңби? Билип ал жашка. Сенин ким экенин элдин баары Билет. Элдин баары билет. Баары билет. Бузук экениңди да Бузук. Мен бузук болсом 3 жолу келбейм. Сен жолу келгениңди да билет. Мен не келтирейин? Айтпайсың. Айтпайм. Айта албайсың. Дугуң жетпейт да. Сен элдиген алдабагын, монтип Сен документин жазагын. Сен өзүң айтпадың. Тетектен келдим да. Ошол кишилерге текшерсең, шашпа. Мен азыр бирөө менен кыйкырышып, бирөө менен разбираться эткенге убактым жок. Убактым жок. Уактым жок сен. Жерде отурбайсың. Каякта жүрүп атсың билбейм мен. Оңдогонго келгем. Отур да мына жерге. Сен шарт Амындай Мына эртең анда красканы чөт алда, шашпай тур. жумушту. Бүт жолдо бузуп жашнакай болуп аткан нерсени Кайсы жашнакай? Кылбайсың, жашнакай кылбайсың. Алып кел. Мына азыр эртең документти көрөбүз. Документти көрөбүз. Мен документ менен сүйлөп атам. Мына кел, угуп койгула, мен документ менен сүйлөп атам. Бул документи жок катып. Бакыт мырза, бул жерде эми көрүүчүлөргө да ар кандай таасир пикир алып барышы мүмкүн да. Мектеп чын эле кандай салынган деген ойдочу. Мектеп боюнча ошол тууралуу айтып койсоңуз, мектеп боюнча ошол документти көрүп турасызбы далил катары? Мектеп боюнча сыртында жанагы үстү оцинкованный момундай краскасы жок черепица деп жазылып калыптыр. Анан мага депутаттар келген, мектептин директору келген. Буну кандай кылабыз, эмне кылабыз, бул ушундай болуп калабы азыр деген барды крашеный жабылат да дегенде
кайрылуу көтөрүп жазып келишкен. Анан биз бардыгыбыз отуруп, макул крашеный болсо анда тендерди уткан подрядчикке айталы. Ошондой кылып бериңиз деп. А бул айтып аткан депутаттын сөзү бул мындай да. Элди козутуп, элге бүлүк салган адам. Буну элдин баары билет. Анан ошол жашнакай болуп аткан жумушка тоскоолдук кылып атат. Маселе ошондо эле. Мен билбейм була кандай интерестер бар экен. Жана 5 деп көрөтүп атпайбы калыңдыгычы? Ошол калыңдык менен жабылган. Ошол калыңдык менен жабылган да. Ал крашеный болгон ошол эле. Ага бир тиын лишний берилген жок. Ошол кайсыл акча менен каралса, ошол акча менен турат. Ошондо карагайларды алмаштыруу оюңуздан кайттыңыз дагы суу тартып. Карагай алмаштыруу боюнча маселе жок. Биз тартылбай калган жана жаңы конуштарга гана тартып атабыз. Свети жок. Болду, андан башка маселе жок бизде. Алар биз айыл өкмөтүнүн дагы пикирин угуп келдик да. Карагайлар дегенде, сиз карагайлар деп айтып атасыздар. Ушул жаңы конуштагы эле карагайлардын Şu карагайлар маселеси дегенде ушул жаңы конуштагы эле карагайларды айтылып аткан деп айтып атат да айыл өкмөтчү. Негизи ошондойбу же бул айыл өкмөтүнүн ичиндеги карагайлардын баарына алмаштыруу? Бул азыркы 11 миллионду биз уккан эмеспиз. Мен как депутат катары айтып коеюн, калп айтпайм. Бул эртең айыл ичи деп атпайбы? Эми Кудай сактасын, айыл ичинде баары эле бар. Эми жаңы конушта жок болуп калышы мүмкүн карагайлар. Основной эме караңгы отурган бедел жок. Булардын ою Пиремой деген бир байлап алды бул биздин өкмөтүбүз. Тендерге берет, тендер ишип келет экен, бирдекен басып коет экен, эч ким катыша албайт экен. Анан бул барып эле сис менен Пиремойда көрүшүп атат. Мен Пиремойду отпай, ал тендерге бериш керек. Сметаны биринчи рес түзө албайт. Рес, эмне биздин немени реске келип көрүп, рестин өзүнүн ал деген өкмөттүкү да. Өкмөт канча тияктан деген биз акча бөлүп берип атпайлыкпы? АПУИПга, сметага да биз айыл өкмөттөн акча бөлүп беребиз. Бул тендерге кой бериш керек. Смета мынога мынча карагай курулат, ушуга канча акча кетет дегенде ошодон смесчик чыгат. Мисалы мен келем да мына карагайга мынча миллион кетет деп туруп смета келет, аны тендерге берет. Тендерден сиз утасызбы, биягы утабы, анан кийин акча чечилет. Булар Пиремой 11 миллион деп туруп урушалышып атпай. Анан дагы жумушуна 3 миллион берем деп атат. 14 миллион деген не деген акча? Биз андан көрө 14 миллион алда 2 километр, 3 километр сууду кылып албайлы. Ал свет деген аз караңгы деген жок. Айылдардын баары жазалган. Ошончо болсо 5 карагай, 10 карагайбы эртең деле аны оңдотуп коебуз. Бул эмне үчүн ага чуркап жүрөт өкмөтүбүз? Мен таң калып атам. Бул барат, мынакей, хова деп мен өзүм депутат катары билбейм. Биздин балдар хова албайбыз. КамАЗ алабыз деген. Мына бүгүн ховага келип калды. Хова канча миллионго келди? 5 миллионго келди дейт. 4 миллион 900 бирдеге башты. 999. Башты 5 миллион. Аны депутат мына мен билбейм. Бирок мен сессияда карагам. 50 миллион карагамыз техника деп. Анын ичинен 42 миллионго техника келген. Аны бүт иштелип атат. Азыр ошодон 9-10 миллион калган. Эми ошону сессияга салып коюш керек болчу. Урматтуу депутаттар. Хова аласыздарбы же КамАЗ аласыздарбы деп. Ал жок, аны мына биз депутаттар элдин арасынан ушеден жанагы директори Турдалиев Насир мага айтты, айке дегенде мен уялып калдым. Мен билбейм дедим. Мен хова алам деген уккан эмесмин дедим. Мен как депутат катары айтып атам. Хорошо, буга чейин хова маселеси каралган эмес, жана чогулушта сиз мектеп хова деп айтылган эмес, хованы албайбыз деп койгон. Мектеп маселесин айтып калдыңыз сиз. Ошол мектептин туура эмес кылынды деген да бир сөздөр болдубу сиз тараптан, ошол тууралуу айтып берип балким жеринен көрсөтүп. Жок, азыр мен жеринен да көрсөтүп берейин. Азыр мен атайын крыша сыйрылды. Мен көчөдөн өтүп аттым. Өтсөм үстүндө бир жыгач, жаңы жыгач коюлбаптыр. Анан мен бир депутатты ээрчиштим, Имен алып Шалдон экөөбүз бардык. Ишкерди чакырдык. Мунун документи кандай десем, оценконный 5 деди. Мунун канча десем, бул 4,5 кызыл кылдык деди. Аны ким айтты десем, өкмөт айтты деди. Өкмөттүн жерге кандай тиешеси бар? Кызыл кыл, ак кыл дегендей. Бул тендердин өттүгү 5 менен жабылыш керек. Миллиметр сантиметр эмес, миллиметрден өкмөттүн башы кетет. Ого, мектеп тууралуу жеринен көрүштүрүп койсоңуз жакшы эле. Мына мен ишкердин өзү менен келип сүйлөштүм. Айыл өкмөт кылды деп атат. Мен кыл деди, мен ошондой кылып атам. Сен неге сметадан сен чыгып атсың деп мен айттым. Сен сметадан чыкпайсың. Жоопкерчилик сенде, сен жооп бересиң эртең.
Оценкованный 5, оценкованный 5 мен жалпы болду. Кызылы эртең өчөт мына 1 жылбы, 2 жылда сыйылып өчөт алдан бүт. Мына биз көчөлөрдө жапкан кишилердин көрүп атат. Оценкованный менден улуу тамдар жабылып турат. Оценкованный менен. Бир эмеси жок. Чириген эмес эч жери. Ошондо ушул мектеп болду. Мына мектептин сырты анан крышасы жабылды. Ушуга 13 миллион бирдеке кетти. Сырты менен крышасына. Анан мына жердеги мыналар эме болот, брусчаткалар, мыналар. Ошосу менен 13 миллион бирдеке менен жазалап атат азыр. Мынакей. Өңүн муну да кызыл кыл деп тигилер кыйнап тур. Бул эмне сайдык беле? Өңүн мындай эле кылып коюш керек болчу. Тегиз эле мына сопсонун көрүнүп атат. Негизи проектиде кандай бир проектиде кызыл жок. Кызылда акчада. Анан кийин мынакей крышаны көргүлө. Мынакей. Бул оценкованный 5 менен жабылыш керек. А бул 4,5 деп атат. Бул 4,5 болбойт. Жаңы курулган эмеси уже чыгып кетти, салаңдап туруп. Кандай калыңдыгы жукарак болуп калды? Жукарак болуп калды калыңы. Анан акчасы да аз болобу? Акчасы минтип айтты мага. Булар өкмөттөр. Акчасы кызыл кылгандан кийин экөөнүн акчасы бир болуп калды деди. Мына мафия каякта. Эмнеге бизге кызыл кылып, анан акчасын тең кылып коет. Оценкованный 5 деген кымбат турат. Мына азыр менден улуу, мен 50ге келдим, мына үйлөр турат. Бир жеринде бир чирик жок. Мунуңуз эртең 1 жылдан кийин биринчи краска түшөт. Экинчи жана суу тешкен жерлерден суу агып баштайт. Бул деген өкмөттүкү да, бул биздики эмес да. Бул частный эмес да. Частный болсо каалагандай кылып жапса болот. Берден мен документти каратсам, оценкованный 5 деп турат. Мен азыр айтып атам. Оценкованный 5 менен алып келип жапкыла болду. Мына биздин президентибиз деле айтып атат. Мына Камчыбек Ташиев айтып атат. Өкмөттүкүн өкмөткө жакшы жумшагыла. Коррупцияга кирбегиле деп атат. Бул берден коррупциянын белгиси болуп атпайбы азыр? 5 миллиметрби, 5 сантиметрби жетпей атпайбы бул? Мына жүрүңүз, ошо калайылда көрөлү ошол жерден бар жерине. Мына сырты болсо, түшүргөндө жок сырты. Ошо менен уруп салды, килей менен уруп атабыз деп. Быйыл көрөбүз муну, кышында. Кандай болот? Муну бүт кырыш керек болчу. Бул деген, бул канча жыл тура турган мектеп да бул. Балдар окуй турган мектеп бул. Мунун үстүнө бир жыгат пассивный рейка эме деген коюлган жок. Бул сметада турат. Пассивный рейка жыгачы которуш керек деп турат. Бул мына берде эчтеке жыгач жок. Бир жыгач жок. Мен келип туруп айткам, мына тартып алгам. Тиги депутат келсин, ал келгенде көрсөтүп турам мен бүт. Мынакей. Мына көрүңүз, мына калай менен жабып атат. Мынакей. Кел көрүңүз. Оценкованный ордуна мына калай менен жабып атат. Мынакей. Мынакей, мына калай менен жабып атат. Мынакей. Булар менен сарай жабып атпайбы? Мынакей. Консерван калагындай. Мынакей, көрдүңүзбү? Бул ошондо проектиде көрсөтүлгөн эмес бул. Эмес, Проектиде көрсөтүлгөн эмес. Проектте оценкованный 5 деп турат. Будан дагы биздин Каройдун эмесинде крышасы будан да жаман. Ал консерванын калайы вообще. Карой мектеп ал качан мектеп эмес. Илгерки мектеп болчу, музей болчу азыр. Музейди азыр 7 миллионго ремонт кылып атабыз. Ошонун үстүн көрсөңүз, үстүн оценкованный деп жөн эле мынудан жука калай менен жаап туруп, өкмөт красканы өзү апарып атат. Баягы өз мойнуна алды. Краскан жаман көрүнүп атыр дегенде мен апарып кол менен крастеттирдим деди. Азыр элдин өзүнчө мен алып барган жокмун деп мойнуна албай атат азыр. Аерде деген 10 чакты киши бар болчу. Мен берден калп айткан жокмун элге. Мен просто айтып атам. Смета кандай? Ошо мойдон жапкыла деп атам. Бизге кызыл эмне керек? Кызыл эртең өчөт. Мына ала тетиги үй турбу? Мына үй. Мына үйдүн ар жагы кыпкызыл болчу. 1 жылда күйүлүп түшүп калды кызылы. Оценкованный деген бул эмне деген? Мындай эгер темир тааныган киши болсо, аудан мен темиримди тааныйм. Мен ушул айда чоңойгом, бизде үй деле салып атпайлыкпы? Азыр элдин бүт стройкада иштеген мына бүт билет. Мына азыр үстүнө чыксаңар ийилип атат. Мына үстүнө чыккан тетерден. Берден эле көрүнүп атпайбы? Мына ийилип атпайбы? Мына оценкованный 5 ий албайсың антип. Ийилбейт да. Оценкованный 5 ий албайт. Консервант эле. Мынакей. Бул дагы болеменный. Тигил булдан дагы жаман.
Ал жакта да ушул проект Жок, бул компания эмес, башка компания. башка компания, бирок калыңдыгы Будан да жука. Адагы бирок эмеси оценковный 5 деп турат документте. Оценковный 5 деп турат. Анан берден мен как депутат катары элге мынакей билдирүү жасап коеюн. Эртең мен эл отчет сураганда мен беришим керек. Мына бир жер мындай болгон. Мен сиздерге айткам. Муну мынакей өкмөт карабай койду, же карады деп биз эртең айтышыбыз керек да. Мен айтып атпайм мынакей. Сады Нургошоевго да кайрылам. Эртең соц тармактарга да айтам. Ушундай биздин алып келген айыл өкмөт өзүм билемдик менен жазып атат бул. Айыл өкмөт мынтип айтып атат. Мен эч кимден коркпойм. Мен жогору жак алып келген, мен ошол жака эме берем. Мен Талас областы мени карабайт деп айтты. Мынакей. Аны да мойнуна албайт бул азыр. Мына мен азыр мен айтып атат. Сен кимсиң деп мага муну айтып атат. Мына силер көрдүңөр өзүңөр. Сен кимсиң деп. Мен депутат, эл шайлаган. Эл дейт. Элге мен жооп берем. Ана мен адан сурайм. 50 миллион мынакка кетти, 14 миллион. Мен аны сураган укугум бар. Мен көзөмөлүнчө чогурганмын. Мен төшүмдө значок турат, колумда документим турат. А бияк кишилерге, конечно, бербейт документ. Азыр барат экен мен бухгалтерге барсам, мен бере албайм дейт. Неге десем, өкмөт бербе деген дейт депутаттарга. Бизге кат жолдосун, мен кат жолдобойм. Айылда турат 18 менен 19-та. Айыл кеңешинин эмесине жаштакай жазылып турат. Мен барганда мага бериш керек, мен окушум керек, карашым керек. Документтерди. Документти караганга мен укугум бар. Могу жаңы ремонт кылган атмоскасы мынакей ноонту эзилип атат мына жерде мынакей. Анан кийин ногу мектептин сыртын кырбай туруп шыбаган, акиташ мынакей акиташы туруп мына жерде көрүнүп, мына акиташ. Мына ноонтуп тээп атат акиташ эмтен эле бүт элек жатып эле. Мынакей. Канча болду оңдогон ашып кетсе 1 ай болду элек. Монту акиташтын сыртынан шыбап ташташкан, эми бул жакын арада баардыгы тээп түшөт. Муну кийин дагы ким оңдойт? Кичине акча болгон жок да. Мынакей биягында келип көр. Мына биякта экен. Мынакей. Бул жактарда мына минткенде түшүп атат мына. Олар азырап атат уже. Олар азырап атат. Мынакей бияктарын көрсүңөр. Муну кара муну. Муну митсеңер эзилип. Мурунку эски шыбагы минткенде ушаланып атат. Мынакей акиташ. Түшүп атат ушинтип. Жазабайсың, жазаба дебейбиз. Жазасын бирок качественный жазасы болмокта. Бүгүн жазап коюп кайра эртең дагы 20 миллионго оңдойт элек дебейчи. Мунун кереги жок деп жазаса жакшы болмок да баары. 3,5 эле. 5тик мындай болбойт. 5тик дей албайсың. Муну бирок оценковный деген материал мындай. Бекем болобу? Кармап көрбөйсүң. Мына оценковный. Мына оценковный деген мындай болот. Бул 3,5 эле. Тигил 5тик болуш керек. Мону караган. Эзип аткандар карасаңар мына. Акча жөнүндө акташ. Мына биягы деле акташ. Эчтеке кырылган эмес, мына акташты мына. Мынакей. Мына көрдүңөрбү? Мына акташ. Негизи проектте көрүлгөндө кандай эле? Муну кырылыш керек да. Кырылбайынча кармайт да. Конечно, акташ деген ал каяктан кармайт? Кармабайт. Проект боюнча эми бери кичине акча кеткен жок. 11 миллион акча кеткен. Эми 13 миллион бирдеке. Башта 14 миллионго жакын да. Мына музыканы Башты ошого жакын. Крышасы, сырты, анан жана эштин алдында кичине бурчаткалар бар. Анан мына жерде бир кичине фермасы бар. Балдар лейкага чыкканда жамгырда деп ошо жерге койгон. Болду, калган ошол 14 миллионго кетет. Жазалганы бул. Мына оценковный деген мындай болот. Муну оценковный 3 бош керек, мен билбейм. Муну жазып ий албайсыздар. Мунун жабыла турган оценковный 5 бош керек. Мынакей. Оценковный деген мындай болот. Мына жакшылап тартып алыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр Талас облусунун Талас районунун Бекмолдо айыл өкмөтүндө турабыз. Бул жерде жергиликтүү кеңештин депутаты Тойчу мырза бир катар маалыматтарды айтты. Ал эми бул маалыматтарды айыл өкмөт башчы
документ иретинде документ кандай болсо ошондой жазалды деп айтып атат. Бирок эми биз бул жерде эч кандай эксперт эмеспиз. Бул тууралуу биз кандайдыр бир чечим чыгарып айта албайбыз. Буну көзөмөлдөөчү органдар өздөрү текшерип, өздөрү карап, укуктук мыйзамдуу баа берет деп ойлойбуз.